Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр, YouTube колдонуучулары, жалпы кыргызстандыктар, фермерлер. Мен буга чейин көп эле үйлөрдүн, жеңил курулуштардын, душой жана башка нерселердин чыгымдарын эсептеп келгем. Ушул теплицанын да чыгымын эсептеп берген. Бүгүн мына ушул сизде көрүп турган эки теплицаны сугаруу үчүн, ушунун сугат системасына оңойлук түзүү үчүн мына ушундай суу кампа, тагыраагы водоем дейбизби же резервуар дейбиз, ушундай курулган. Мен ошол суу кампа тууралуу сиздерге маалымат берип өтөйүн деп атам. Мунун узуну 5 метр 10 сантиметр, ал эми туурасы 1,8 метр, тагыраагы 1,80. Ал эми тереңдиги 1,70. Сиздер көрүп турасыздар, бул атайын ушул эки теплицаны сугаруу үчүн курулган. Буга тиги жердеги арыктан эми талаада суу ылайык болот да туурабы? Суу тартылат, мотор менен суу тартылып, бул жака суу толтурулат дагы. Суу тунутулуп, ушул суунун үстүңкү тарабынан теплицаларга кайрадан эле мотор менен суу алынып чыгылат. Сиздер көрүп турган мен ушул суу кампанын ичин дагы бысыра көрсөтүп коеюн сиздерге. Көрүп турасыздар, ичи өзүнчө подземный бункер сыяктуу көрүнүп турат. Мунун ичине жалпысынан 15,5 куб метр суу батат. 15,5 метр куб суу батат. Азырынча бул ишке түшө элек. Көрүп турасыздар, үстүнө монолит куюлган. Калыңдыгы 10 сантиметр монолиттики. Ал эми бул чети болсо 20 сантиметр. Негизи дуал менен мына ушул жер менен монолиттин аралыгындагы ушул калыңдыгы 10, 15, 20, 25 сантиметрге чейин ар жердин немеси аркылуу куюлган ар бир тарабы. Так, мына ушундай. Сиздер бүгүн дал ушул суу кампа резервуар тууралуу, бирок бул резервуар үй үчүн, жашоо үчүн эмес, дал ушул дыйканчылык максатта теплица үчүн колдонулат. Мен алдыда дал ушул резервуардын, суу кампанын жалпы чыгымдары боюнча сиздерге так финансылык маалыматтарды берип өтөм. Тагыраагы буга кеткен цемент, шагал, уста акы, опалубкалардын арендасы, арматура, сеткамак, кыскасы бардыгын эсептеп көрсөтөм. Узуну 5,10, туурасы 1,80, тереңдиги 1,70. Ал эми монолиттин үстүңкү тарабынын калыңдыгы 10 сантиметр, чекеси 20. Жалпы суу батуу сыйымдуулугу 15,5 куб метр суу батат. Кеттик анда, чыгымын эсептөөнү баштайбыз. Бул бир чети сиздерге керектүү маалымат, экинчи чети жакшы кеңеш деп дагы айтсак болот. Анткени эгерде сиз дагы дал ушундай теплица талаага курган болсоңуз, мына ушундай суу кампа кылып алып, ушул жерден сугарсаңыз оңой болот. Баштайбыз анда. Бизден алыстабай туруңуздар. Так, эмесе суу кампанын чыгымдары узуну 5 метр 10 сантиметр, туурасы 1 метр 80 сантиметр, тереңдиги 1 метр 70 сантиметр. Эми чыгымдарга келе турган болсок, экскаватор кызматы, тагыраагы дал ушул чуңкурду казып берүү кызматы 2000 сом болгон. 1 камат шагал кеткен, бул 3,5 сом. Семент 1 тонна, 6 сом 30 тыйындан ар 1 килограммы, 6300 сом. Арматура жана сеткамак бардыгы бирги 5000 сом болгон, бирок бул жерде канча сеткамак жана канча метр, кайсы размердеги арматура кеткендиги боюнча маалымат тактоого мүмкүн болгон жок. Буюрса кийинкилеринде сөзсүз бул нерсеге көңүл бурабыз. Опалубкалардын арендасы, опалубкалар булар корейский опалубкалар колдонулган, ичине дагы, монолитине дагы. Булар 1,5 сом болгон. Уста акысы дал ушул суу кампаны куруп берүү кызматы 17 сомго барабар болгон. Ошентип жалпы бардык чыгымдарды кошкондо 35 300 сомго мына ушул 15,5 кубтан ашыгыраак суу баткан суу кампа курулуп бүткөн. Видео сизге жаккан болсо класс басып, ой пикирлерди комментарийге калтырыңыз. Дагы кандай видеолорду көргүңүз келет, ошол боюнча дагы сунуштарды жазсаңыз болот.